Урматтуу Москвада эмгектенген мекендештер, сиздерге границага кирди чыкты жасоо зарылчылыгы жаралса, анда биз сиздер үчүн кызмат кылабыз. Күн сайын Казакстанга жолго чыгабыз. Барып келүү убакыты 1,5 күн. Сиздерди тейлөө үчүн стажы жогору айдоочулар 7 орундуу ыңгайлуу айпарт унаалар даяр. Унада Wi-Fi сыналгы бар. Кол телефондорду кубаттоо үчүн шарттар каралган. Мындан сырткары жолго чыгаар алдында кара тизмеде бар жок экениңизди акысыз текшерип беребиз. Анан да границада жаралган көйгөйлөргө жардам колун сунабыз. Шашылып калыңыз. Байланыш үчүн телефондорубуз 8 968 402 42 72. Биздин дарек метро Проспект Мира. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусия Украинадан Рождество майрамынын алдында аскерлерин чыгарып кетсе жакшы болорун айтып, бул кадам өлкөнүн агрессиядан баш тартууга даяр экенин көрсөтөт деп билдирди. Зеленский G7 саммитине онлайн катышканда биз Орусияга дипломатиялык координация үчүн конкреттүү жана маңыздуу кадамдарды сунуштап жатабыз. Москвада бул тууралуу көп сүйлөгөн деди. Ал G7 онлайн саммитинин катышуучуларына кайрылып, дагы бир жолу коргонуу куралдарын берүүгө үндөдү. Зеленский глобалдык тынчтык формула саммитин өткөрүүнү сунуштап, бул саммитте дүйнөлүк коомчулук Украинанын 10 пункттан турган тынчтык формуласын ишке ашыруу мүмкүнчүлүктөрүн талкуулай турганын белгиледи. Чоң жети тобунун онлайн саммитинин катышуучулары Украинаны колдоо жаатында чечкиндүү экенин айтышып, Киевге абадан коргонуу системаларын жеткирүүгө убада беришти. Саммиттин соңунда чоң жети тобунун лидерлери Украинага басып кирүүдөгү жоопкерчиликти орус президентине жүктөөгө жана согуштун зыянын Орусияга төлөтүүгө аракет кыларын билдиришти. Москва бул жаатта пикир билдире элек. Булак Азаттык. Кремль Зеленскийдин Украинадагы тынчтыкты орнотуучу 3 кадамы боюнча үн катты. Владимир Зеленскийдин тынчтык орнотуучу 3 кадам тууралуу сөзү согуштук аракеттерди улантуу ниети катары кабылдоого болот. Бул тууралуу РФ президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков айтканын РИА Новости жазды. Эскерте кетсек, буга чейин Зеленский G7 өлкөлөрүнө кайрылып жатып, Украина аймагындагы чыр-чатакты токтотот деп эсептеген шарттарды тизмектеген. Ага ылайык батыш Киевге заманбап танкаларды, артиллерия, снаряд жана ырак атылуучу ракеталарды жөнөтүүнү улантышы керек. Украина тарап азыркы күндөн чындыгын аңдап түшүнүшү зарыл. Бул чындыкта эле Украина жетекчилиги акыркы 15 жыл ичинде жүргүзгөн саясаттын натыйжасы. Бүгүнкү күндүн чындыгы Россиянын курамында референдумдардын жыйынтыгы менен жаңы субъектилердин пайда болушу, деди Песков. Кремлдин өкүлү аталган фактыларды эсепке албай туруп, абалды жөнгө салуу мүмкүн эместигин белгиледи. Эскерте кетсек, сентябрдын соңунда Донецк, Луганск, Херсон жана Запорожье облустарында референдум өтүп, натыйжада бул 4 аймак Россия курамына кирген. Ал эми Украинаны демилитаризациялоо жана денацификациялоо боюнча атайын операцияны Россия 24 февралдан бери жүргүзүп келет. Максаты Донбассты бошотуу жана Россиянын коопсуздугун камсыздоочу шарттарды түзүү делген. Мындан улам АКШ НАТОдогу өнөктөштөрү менен Киевти миллиарддаган долларга бааланган курал-жарак менен камсыздап келет. Москва мындай аракет чырды создуктурарын айтып, курал ташыган транспорт РФ армиясынын мыйзамдуу бутасы болуп каларын бир нече ирет эскерткен. Булак Спутник Кежи. Президент Чыңгыз Айтматовдун үй музейине барды. Президент Садыр Жапаров бүгүн 13 декабрда Бишкектеги Чыңгыз Айтматов үй музейине барып, кыргыз элинен чыган жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун көз өткөнүнөн кийин ыйгарылган Алишер Нагои атындагы түрк дүйнөсүнүн биримдигине кошкон салым үчүн эл аралык сыйлыкты жазуучунун үй бүлөсүнө тапшырды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан билдиришти. Эскерте кетүүчү жагдай ушул жылдын ноябрь айында Самарканд шаарында түрк мамлекеттеринин уюмуна катышуучу өлкөлөрдүн башчыларынын саммитинин 9-жыйынынын алкагында бул сыйлыкты тапшыруу аземи болуп өткөн. Бул сыйлыкты ыйгаруу түрк мамлекеттеринин уюмуна катышуучу өлкөлөрдүн мамлекет башчыларынын кеңешинин чечими менен кабыл алынган. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев аталган эл аралык сыйлыкты Садыр Жапаровго берген.
Мамлекет башчысы жалпы планеталык инсан улуу адам Чыңгыз Айтматовдун жердеши, мекендеши болгонуна сыймыктанаарын баса белгиледи. Эл аралык деңгээлдеги бул сыйлыкты тапшыруу жана жазуучунун үй музейине өткөрүп берүү ал үчүн чоң кубаныч. Айтматовдун жакындары менен жылуу маанайда баарлашкан Садыр Жапаров оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөндөн кийинки 3 музейди жана андагы экспонаттарды көрүп чыкты. Чыңгыз Айтматовдун уулу Элдар Айтматов президентке музей атасынын өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу айтып берди. Ал Садыр Жапаровго өзү келип, берилген сыйлыкты жазуучунун үй музейине жеке өзү тапшыргандыгы үчүн ыраазычылык билдирди. Сүйлөшүүлөр учурунда мамлекет башчысы менен Элдар Айтматов 2023 жылы жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата боло турган иш-чараны талкуулашты. Президент Чыңгыз Айтматов заманыбыздын залкар инсан экенин өзгөчө белгиледи. Жазуучунун чыгармачылыгы бул түбөлүктүү мурас жана жалпы мүлк. Жазуучунун мааракесине карата уюштурула турган бардык иш-чаралар жогорку деңгээлде өтүүсү зарыл. Булак Супер Кежи. Чек арада каза болгон чек-арачы Арыстаналы уулу Асатбектин ысымы Көксеректеги көчөгө ыйгарылды. 2022 жылдын сентябрь айындагы чек арадагы окуяда каза болгон жоокер Арыстаналы уулу Асатбектин ысымы Көксерек айыл аймагынын Теңге айылынын көчөлөрүнүн бирине ыйгарылды. Арыстаналы уулу Асатбектин атындагы көчөнүн ачылуу аземине Ала Бука райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы, аким 2030 аскер бөлүгүнүн командири, айыл өкмөт башчысы, Көксерек чек ара заставасынын жоокерлери, жергиликтүү тургундар жана маркумдун жакын туугандары, классташтары катышты. Иш-чарада Арыстаналы уулу Асатбектин өмүр баяны, көрсөткөн эрдиги окулуп, жетекчилер жана ата-энеси тарабынан эскерүү сөздөрү айтылды. Булак Седепкежи. Индиянын коргоо министри чек арада Кытай аскерлери менен кагылыш болгонун жарыялады. Индиянын коргоо министри Ражнат Сингх 9 декабрда Индиянын аскерлери Аруначал Прадеш штатындагы Таванг шаарында индиялык Кытай чек арасындагы кагылыш учурунда Кытай аскерлеринин өлкөнүн чек арасын кесип өтүү аракетинин алдын ала алышканын билдирди. Бул тууралуу Times of India басылмасы жазды. 9 декабрда Таванг шаарынын Янцзы аймагында Кытайдын элдик боштондук армиясынын аскерлери басып кирип, статус-квону бузууга аракет кылышкан. Бул аракет биздин аскерлер тарабынан чечкиндүү түрдө басылды. Биздин аскерлер биздин аймакка планын басып киришин тайманбастык менен токтотуп, аларды өз ордуларына кайтууга мажбурлашты, деди коргоо министри парламентте сүйлөгөн сөзүндө. Буга чейин 9 декабрда Индиянын Аруначал Прадеш штатынын батышындагы Таванг районунда иш жүзүндө көзөмөл линиясында индиялык жана кытайлык аскерлердин ортосунда кагылышуу болгонун Эни басылмасы жазган. Анын Зе Хинду булактарынын айтымында эки тараптан тең бир нече жоокер жеңил жарат алышкан. Андан кийин Индия менен Кытайдын аскерлери чыгарылып кеткен. Лак түштүк Тибеттеги Индия менен Кытай талашкан чек ара аймактарындагы шарттуу демаркация сызыгы узундугу 4000 километрден ашат. Ал 1962 жылы эки өлкөнүн ортосундагы биринчи куралдуу кагылышуудан кийин бекитилген. Активдүү согуштук аракеттер бир айга жакын уланып, Кытай Тавангды бир аз убакытка басып алган. Бирок кийинчерээк чегинүүгө аргасыз болуп, өлкөлөр элдешүү келишимине кол коюшкан. Бирок Индия менен Кытайдын ортосунда бул маселе боюнча талаш-тартыштар дайыма болуп турат. Анткени бул аймактын жалпы таанылган чек арасы дагы эле жок. Булак Назар Ньюс Кежи.